Жеке Матараевдин өзү боюнча Матараев коомду өтө чоң резонанс жараткан, акыркы бир 3-4 жылда, 5-6 жылда чоң резонанс жараткан адам катары, аны коррупциялык көптөгөн иштерге байлап жүрөсүздөр, урматтуу журналисттер. Биз аны иликтейбиз. Мына мен эртең силерге мен айтып коеюн, эртең мен поручение берем. Матараевди таап, Райым Матараев таап, анын ошол эгерде кылган кылмыштары болсо толук бойдон жоопко тартабыз. Эч кандай Матараевдер, эч кандай Райымдар биздин коомубузду башкарбайт. Коомубузда мындан ары коомубузда акыйкаттуулук болот. Эч кандай коррупционерлер биздин коомубузда мындан ары жашабайт. Биз аларды жашатпайбыз. Кайсыл коррупционер болсун, кайсыл тармакта болсун, мамлекеттик кызматта болобу, бизнес тармагында болобу, же болбосо дагы башка тармакта болобу, сөзсүз коррупционерлерди биз коомубуздан кууп жок кылабыз. Мыйзамдын чегинде. Өзү кайда экенин азыр маалыматыңыз бар? Азырынча менде маалымат жок, бирок мен бүгүн тапшырманы беремин. Райым Матараевди эгерде биздин мамлекеттин территориясында болсо кармап келүү боюнча. Азырынча ал кишиге эч кандай кылмыш иши дагы жок экен. Бирок биз ал кишини кармап, алып чыгып коомубузга ошол журналисттер айткан жанакы иштерди расследовать этип, текшерип, эгер ошого тиешеси болсо, мыйзам чегинде биз жоопко тартабыз. Эч кандай Райымдын алдында биздин мындай бир токтоп кала турган, аны менен сүйлөшүп ала турган маселебиз жок.